Биз буга чейин 4,5 жашар Мадина тууралуу видео жарыялаганбыз. Ал 5 бир туугандын 4-сү. Ал учурда боорунан жабыркап жардамга муктаж. Карапайым үй бүлөнү чакыруусу менен Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов Жалал Абад облусуна барып келди. Видео жарыялангандан 5 күн аралыгында Мадинага 500 000 каражат чогулган. Бирок бул дагы жетишсиз. Кайрымдуу элдин жардамына Мадина али да болсо муктаж. Ассаламу алейкум кыргыз эли. Бардыңарга салам, таңкы салам. Мен Азамат Байматов келип, кызымдын немесинен бир 5 күн болду. 5 күндүн ичинде Азамат Байматов келип тартып, телевизорго немеге YouTube'да чыгарган экен. 5 күндүн ичинде 500 000 акча чогулду. Мен ушу кыргыз болуп жаралганыма ыраазымын. Ушу элим бар экен, журтум бар экен. Ушу кызыма бекайт ташташпай 5 сом таба, 10 сом таба жардам кылып акчаларын жөнөтүп атат. Алла ыраазы болсун. Ушу Азамат Байматовго Алла ыраазы болсун, келип ушунчалык бизди адамдын жүзү ысы экен деп келип тартып, мынтип элге көрүмдүү кылып накан экен. Кудай ушу кызымдын немесине акча чогулуп, каражаттан сал жетиштик болуп, ушу кызым барган сайын алсырап ичим деп жата калат, тура калат, сал акыбалы оорулошуп баратат. Эми ушуга дагы көп неме кылбай, кайрымдуулуктан аз-аздан болсо карап койсоңуздар. Ушу Азамат Байматов келбейт деп неме кылсак дагы Алла ыраазы болсун, келип азырдан келип мынтип көрүп тартып элге ыраазычылыгыбызды билдирип атабыз. Элге ыраазыбыз, ушунчалык бизди колдоп, кубаттап, үйгө дагы келишип, кызымды көрүшүп, мен акыбалымдан сурашып кетип атышат. Элге ыраазымын. Ушу Азамат Байматовго ыраазымын. Ушу кызымды больницага алып барсам, больницада кабыл кылышпай чыгарып коюшат. Пересадка кылыш керек экен. Айланып кетти, больницаларга алып барсам чыгарып койгондон кызымды үйдө мынтип жалдыратып, көзүн төктүрүп үйдө алып отурам азыр. Айланып кетти, тез эртерээк ойнакка пересадка кылып алып барыш керек экен кызымды. Ошакта лечение болот деп атышат. Бул жакта пересадка врачтар чыгарып коюп атат кызымды. Мынтип 3-4 күндөн бери дагы төшөктө жатып калды кызым ооруп. Бул кызым эртерээк эл катары жакшы кылып, эл катары элге кошуп, ойноп, чуркап ушу эжелерине кошуп койсом дейм. Жардам берип койгула кыргыз элим. Силерге суранам. Ne istesem, akşam da ne kılayım, isteyeceğim de, benim o kadar. Benim de o kadar. Ne akşam da babam nerede benim. Şu keme çağırıyor kıldım da. Азыр бул Мадинада ичи да шишип кетет экен, монда ичи билесиңер, боор ичти көптүртөт. Ичи шишигенде дем ала албай, дем алдыртпай, баса албай, ордунан кыймылдашы кыйын болуп калат. Бул ооруну кичике нарист эмес, чоң адам көтөрө албай көп кыйналгандарын билесиздер. Азыр Мадинада дагы маселе, могу кабыргасы ичке кайрылып өскөн деп атасыз, же? Ичке өскөн. Ичке мына жер бир аябай кирип кетиптир, бери. Кирип, эми ошону операция кылып сетка коебуз деди. Сетка койгондон кийин 6 айдан кайра сетка алынат деп, 5 жашында операция болот. Ага жок кызым азыр 5 жашында болбойт десеңер, инвалид кылып аласың деп. Ушул дагы мен проблема кылып атат. Түн күн ыйлайсың ушу кызымды карап. Бир касал кам болгон ушу касалым дагы ушу кызыма жугуп калган экен. Кудай жардам берсин. Бugün күндө 1,5 миллион сом чогулду достор. 5 күндө 500 000 сом чогулуп турат. Бул эмне үчүн? Ушу кичинекей Мадина үчүн да, анан ушул төрө өстүргөн эненин көз жашы бир оор жоготу болбосун. Мына момда кичинекей мекендештер, эгер өзүм ишке жарактуу болуп, Азамат байке өзүм иштеп, акча тапсак, биз элден сурабайт элем. Мен чоңойсом атамды да апамды дагы ушу үй бүлөмдү баарын өзүм бага турган жигит болом деген чоң аруу тилектери. Бирок ошо тилегине жетиш үчүн биз бүгүн кичине көмөктөшүп коелучу достор. Кудай ыраазылыгы үчүн бүгүн кичине кол сунуп коелучу. Мен да колуман келгени ушул экен. Эми ыйлаган эне көз жашы менен чакырат, Азамат келип берип кой. Алыста туруп Россиядагы атасы мындай бир аянычтуу кайрылуулар.
үмүтүм үзүлүп бараткан үмүтүмдү улап атасыңар деп элге ушунчалык ыраазы. Ошон үчүн достор, мекендештер, Кудай ыраазылыгы үчүн момундай кичинекей бул бөбөктайда эмне жазык, эмне күнөө, ушул оору сыркоо деген, дарт деген бул эми карап же тандап келбейт экен. Анан ушундай акыбалда жаткан кичинекей бөбөктайга сиз менен биздин бүгүн көмөгүбүз керек, себепкерлигибиз керек. Ошондуктан колдон келген кол сунууну дагы да жасап турайлы. Сбербанкта ким деп чыгып атат? Нурканбек, Нурканбек кандай деп чыгат? Кожоев Нурканбек деп чыгат. Ошон Кожоев Нурканбек деп Сбербанкта чыгат, а Мбанкта болсо Кыздаркөл А деп чыгат. Мбанк Кыздаркөл А деп чыгат, достор. Анан биздин видеолорду дагы башка жака көчүрүп алып дагы башка бирөөлөр колдонуп аткан учурлар бар. Ошого көз аябай эме кылгыла, көзөмөлдөп койсоңор. Азыр бул жерде айтылган Кыздаркөл А деп чыккан болсо, демек сизде туура ушул Мадинага деп жөнөтүп атасыңар. Ушул эле видеону көрүп атып, эгер силер реквизит башканыкы чыкса ага салбагыла. Анткени ал таптакыр башка бирөөлөр колдонуп атат. Кичинекей ушундай бөбөктөрдөн, ооруп аткан адамдардан пайдаланган адамдар, акмактар дагы көбөйүп атат. Ошого жол бербегиле, ишенбегиле. Ошондуктан азыр биз колубуздан келген адилеттүүлүк менен ушу каражат топтолсо дагы өздөрүнө топтолсун. Азыр ушу чогулган 500 000 сом өздөрүнүн чөнтөгүндө. Дагы чогулса, дагы чогултуп, ушинтип, Кудай буйруса. Анан Индияга барып кайра келгенче көзөмөлдөп берип, үй бүлө жакшырганча кичине бир тирек болуп берип коелу деген гана ойду айткым келет. Ошон үчүн Аллах Таала ушундай кадырзат, достор. Эгерде биз жакшылык кылсак, мынакей азыр ушу кылган жакшылыгыбыздын урматына биздин үй бүлөбүзгө, бала чакабызга ден соолук өмүр, ата энебиз үчүн ден соолук сурайлы. Анткени себеби ден соолук базарда сатылбайт экен го, достор. Ыйман, бактылуулук эч жерде сатылбайт. Аны жакшы билебиз. Бирок аныга жетиш үчүн мына ушул кадамдар, мына ушундай садака, зекет бул бизге бактылуулук, жакшы күндөрдү алып келе турган сонун кадамдар. Аллах Таала өзү ошо берген дартына шифа берсин, Кудай буйруса. Анан берип аткан бардык мекендештерге бир дуа кылып коелу, Кудай буйруса. Аллах Таала өзүң кадырзатсың, эй Аллахым, өзүң ушул Мадинага эртерээк ден соолугун жакшырышына өзүң шифа берген, өзүң дарт берүүчүсүң, дабасын берүүчү да өзүңсүң Аллахым. Кудурет күч бүт бардык өзүңө таандык. Жаратылган нерсенин бардыгыбыз жандуулардын, жансыздардын бүт бардык макулук өзүңө таандыкпыз Аллахым. Ушул берген дартыңа өзүң шифа берип, эртерээк жакшырып, ата энесинин кашында, элдин, журттун арасында жакшы өмүр сүрүшүн өзүң насип кылгын. Аллахым, сен дуа кылгын, дуаңарды кабыл кылуучу менмин дегенсиң. Өзүң ушу биз дуа кылабыз, өзүңдөн үмүт кылабыз. Аллахым, өзүң ушул үй бүлөгө, өзүң жашоо өмүрүнө береке бергин. Аллахым, уул кыздарына өзүң ыйман бергин. Кудай болса, элибизге, журтубузга ынтымак, биримдигибиз мындан да жакшы болушун насип кылгын. Кудайым буйруса. Аллах Таала өзүң кадырзатсың. Ушул кимде ким кол сунуп, жакшылыкка биз менен жакшылык жолдо, жакшылык сапарда биз менен сапарлаш болгон мекендештер, Аллах силерден ыраазы болсун. Кимде ким ушул Мадинага деп деги эле ооруп аткан адамдарга кол сунуп аткан болсоңор, Кудай силерге эки дүйнө бактылуулугун берсин. Үй бүлөдө балдар, кыздарыңар оорубасын, оору сыркоодон алыс болсун. Кудайым буйруса, өлкөбүз өнүгүп өсүп, өнүккөн өлкөлөрдүн катарында өзгө өлкөгө барып, бир кыйналып, кысталып, ал жака барбастан өз өлкөбүздө ушундай дарт менен жакшырып алышлыкка, дарттан Кудай сактасын. Эгер бул Кудайдын буйругунда каалоосу экен, биз сыноо дүйнөсүндөбүз, сыноо майданындабыз. Бирок ушул сыноодо ушундай ар кандай сыноолор менен сыналып атабыз. Ошол Аллах Таала баарыңардан ыраазы болсун. Эжеке эртерээк жакшырып, ана Мадина кашыңарда ойноп күлүп эле жакшылыгын көрүп жашаңыздар. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Урматтуу достор, мен Жалал Абад областынын Созак районунун Комсомол айылынан силерге салам жолдойм. Бул жерде мынакей азыр ушул видео чыкканы, достор, мен аябай ыраазычылык билдирем. Ушу бизден чыккан видеолор ошондой бир өзүнүн мындай таасирдүү эмесине жетип, элдин жүрөгүнөн, кичине болсо дагы жүрөгүн мындай бир сезимин ойготуп, анан аяр мамилеси менен
кол сунган жакшы адамдар жараткан силерден ыраазы болсун. Мына карасаңар, келип көмүрлөрүн түшүрүп берип атыптыр. Жакшы адамдар. Ошол Кудай буйрсачы. Мына бул үй бүлө деги эле баягы дүйнөндө эле үй тийип эметип алган эмес. Ушул үйдө эжекелерибиз квартирада турушат экен. Колунан келген жакшы адамдар кол сунууларын жасап, дагы да болсо кол сунуп турайлы достор. Бул жолку чыгарылышта дагы колдон келишинче дагы көбүрөөк каражат топтолуп калса, анан бул үй бүлө ушул кызы кичинекей Мадинанын жакшырып калышына себеп болуп калсак, бул дагы болсо чоң биздин жетишкендигибиз болот. Анткени бул жалган дагы кичине жакшы кылган жакшы ишибиздин дагы бири болот. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Аллах Таала күч кубат берсин. Көп биз бүгүн тирүүчүлүк кезибизде, бар кезибизде мындай бир сооп куржунубузга соопторду топтоп алайлы достор. Анткени биз жакшылык кылсак кылбасак дагы бул өмүр өтүп, бул күндөр жана бул жаштыгыбыз артта калып, биз өмүрдөн өлүмгө жакындап баратканыбыз белгилүү. Ошондуктан жакшылык кылып калайлы Кудай буйрса. Жакшы туруңуздар эже, мейилиңиздер. Давай, жакшы тургула. Амин.